Аларча мамлекеттик резиденциясы КМШ мейкиндегиндеги кызматташтыкты талкуулоонун аянтчасына айланды. Дал ушул жерде 2023 жылдагы ири иш-чаралардын бири болгон КМШга мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги жыйыны уюштурулду. Ага катышуу үчүн премьер-министрлер 25 октябрдан тарта келе баштаган. Делегация башчылары Конгресс холлго келгиче күздүн күбүлгөн жалбырагын тазалоого аракет көрүлдү. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчылар кеңешинин жыйыны менен биргеликте Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги отуруму өттү. Бул эки уюмдун алкагында тең Кыргызстан экономикалык кызматташтыгын бекемдөөгө умтулуп келет. Эгерде статистикалык маалыматтарга токтолсок, 2021 жылга караганда 2022 жылы Кыргызстандын КМШ өлкөлөрү менен соода сатыгы дээрлик 36%га көбөйгөн. Ал эми ушул жылдын 8 айында ЕАЭП өлкөлөрү менен 2,7 миллиард долларга товар айлантуу жүргүзүлгөн. Жогорку деңгээлдеги иш-чарага даярдыктагы дал ошондой болушу кажет. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны башталаардын алдында желектер коюлуп, протокол кызматы ишин кынтыксыз аткарууга далалат кылды. Андан соң делегация башчылары адаттагыдай эле биргеликте сүрөткө түшүп, тар курамдагы жыйын башталды. Акылбек Жапаров бул кеңеш менен жыйынтыгы бешилдиктин экономикасынын өнүгүүсүн камсыз кылууда жана биримдиктин ишинин натыйжалуулугун жогорулатууда дагы бир маанилүү кадам болооруна ишеним артты. Выражаю надежду на конструктивные переговоры в узком формате. Тар форматта өткөн жыйында конструктивдүү сүйлөшүүлөр орун алат деп үмүттөнөм. Биз бирдиктүү экономикалык мейкиндикте жайгашкан боордош мамлекеттер катары элибиздин жана биримдигибиздин гүлдөп өнүгүшү үчүн жыйындын күн тартибине коюлган баардык маселелер боюнча бирдиктүү пикирге келерибизге ишенем. Отурумда өнөр жай кооперацияларын өнүктүрүү, бажы тарифтик жөнгө салуу, энергетика жана санарип күн тартип өңдүү 30га жакын маселе камтылган. За время его существования взаимная торговля стран пятерки выросла практически. Биримдик түзүлгөндөн бери 5 өлкөнүн өз ара соодасы дээрлик 2 эсеге өстү. Өнөр жай өндүрүшү 20%га көбөйдү. Курулуш, айыл чарба азыктарын өндүрүү, транспорттун баардык түрү менен жүк ташуулар жана негизги капиталга инвестициялар боюнча дагы жакшы көрсөткүчтөр бар. ЕАЭПтин оң көрсөткүчтөрүнө Казакстандын премьер-министри дагы токтолду. Алихан Смаилов 2015-22 жылдар аралыгында биримдикке мүчө өлкөлөрдүн өз ара товар айлантуусу 85 миллиард долларга чамалаганын белгиледи. Бул биргелешкен аракеттин акыбети. За десятилетний срок он утвердился в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения. ЕАЭП 10 жылдык мөөнөттө абройлуу аймактык биримдик болуп аныкталды. Бул аралыкта тиешелүү нормативдик базалар түзүлдү. Тармактык стратегиялык документтер кабыл алынды. ЕАЭП азыр 190 миллиондой адамды, 90 миллиондон ашык эмгек рыногу бар жана ИДПсы 2,7 триллион долларды түзгөн зарыл жана натыйжалуу кызматташтык аянтчасына айланды. Результат наших совместных усилий плодотворной работы. Экономикалык көрсөткүчтөр КМШ өлкөлөрүндө дагы жаман эмес. Ушул жылдын январь-июль айларында КМШнын өнөр жайы 2,5%га өскөн. 6 айда шериктештиктеги ИДПнын көлөмү 2,2%га көбөйгөн. Ал эми негизги капиталга инвестициялар 8%га жогорулаганы КМШнын өкмөт башчылар кеңешинин жыйынында белгиленди. 8 июня в городе Сочи 8 июнда Сочи шаарында биз маанилүү документке кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү эркин соода, компанияларды түзүү жана иштетүү, инвестицияны ишке ашыруу жөнүндө макулдашууга кол койдук. Албетте, мунун өзү экономикалык интеграциянын масштабын мындан ары кеңейтүүгө, КМШ өлкөлөрүнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн кызмат көрсөтүү чөйрөсүн өнүктүрүү, кызмат көрсөтүүлөрдүн өз ара соодасын кеңейтүү үчүн шарттарды түзүүгө, аны либералдаштыруу деңгээлин жогорулатууга, ошондой эле биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы инвестициялык кызматташтыкты жакшыртууга өбөлгө түзөт. Мен бул макулдашууну Кыргызстандын КМШдагы төрөгалыгынын жыйынтыгы боюнча кабыл алган эң маанилүү чечимдердин бири жана аталган документке кол коюу биздин жалпы ийгилигибиз деп эсептейм. Соода, жашыл экономика, энергетика, геодезия, кадастр жана гуманитардык кызматташтыкты жыйын камтыды. Михаил Мишустин экономиканын негизги тармактарында технологиялык суверенитетти жана өндүрүштүк базаны чыңдоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Акылбек Жапаров болсо аймактагы суу маселесин козгоду.
учитывая то, что на территории нашей страны формируется почти половина водных ресурсов региона, Региондун суу ресурстарынын дээрлик жарымы биздин өлкөнүн аймагында түзүлөрүн эске алуу менен биз суу менен камсыздоо маселесинде өзүбүздүн жогорку жоопкерчиликти түшүнөбүз. Бул багытта суу ресурстары топтолуп жаткан аймакка климаттын терс таасирин, ошондой эле аймактын өлкөлөрүнүн суу инфраструктурасынын начарлашын эске алуу менен биз ирригация, энергетика жана инфраструктура чөйрөсүндө суу жана жер ресурстарын айтыжалуу пайдаланууга, арзан жана экологиялык жактан таза электр энергиясы менен камсыз кылууга, ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга багытталган чараларды көрүүнү жана тиешелүү долбоорлорду өз убагында ишке ашыруу үчүн умтулабыз. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасы Борбор Азиянын суу энергетикалык ресурстарын комплекстүү пайдалануу боюнча өз ара пайдалуу компенсациялоо механизмин түзүүнү сунуштайт жана илгерилетет. Жыйындын соңунда эки уюмдун ишмердүүлүгүнө байланышкан бир катар документтерге кол коюлду. Андан соң ЕЭК коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович менен КМШнын башкы катчысы Сергей Лебедев басма сөзгө билдирүү жасады. Члены Совета глав правительства утвердили межгосударственную программу сотрудничества стран СНГ в сфере геодезии, картографии. КМШга мүчө өлкөлөрдүн геодезия, картография, геомаалыматтык технологиялар боюнча мамлекеттер аралык программасына кол коюлду. Андан тышкары өкмөт башчылар КМШга мүчө мамлекеттердин отун энергетикалык комплексинин тармактарын санариптик трансформациялоо концепциясы жана аны ишке ашыруу боюнча биринчи кезектеги чаралар планын бекитишти. Дагы бир маанилүү документ 2025-жылы шериктештикте улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгын белгилөөгө даярдык көрүү боюнча иш-чаралар планы болду. Ал эми ЕЭПтин ишмердүүлүгүнө байланышкан 26 документке кол коюлду. Алардын айрымдарын атай кетсек, 2030-жылга жана 45-жылга чейинки мезгилде биримдиктин алкагында интеграциялык процесстерди андан ары өнүктүрүүнүн негизги милдеттери жана багыттары жөнүндө, биргелешкен кооперациялык долбоорлорду тандоо жана аларды ишке ашырууда финансылык жардам көрсөтүү жөнүндө жобону бекитүү жана башка документтер. В январе-августе 2023 года во всех странах 2023 жылдын январь-август айларында ЕЭПтин баардык өлкөлөрүндө реалдуу эмгек акы өстү. Орточо айлык маянанын эң жогорку өсүү темпи Арменияда 113,9%, Кыргызстанда 112,2%, Белоруссияда 109,3% түзгөнү катталды. 109,3%. Кыргызстан бул жылы КМШнын органдарында ийгиликтүү төрагалык кылып жатканы белгиленди. Келерки жылы Россия төрагалык вазифасын аркалап, Кыргызстан тең төрага болуп калат. КМШнын өкмөт башчылар кеңешинин келерки жыйыны Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтөт. Ал эми Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги отуруму Казакстанда 2024 жылдын февраль айында уюштурулат. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.